Assalamu alaikum урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Бүгүн 19 май 22-жыл. Асырда окуп чыктым. Мына жаңы бактагы мечитте, жаштык багында жайгашкан мечитте. Бирок сөзүмдү мечит тууралуу эмес, бак тууралуу айтып кетким келет. Бакты да эмес, а бакты айланасындагы жолдорду. Бардыгыбыз ушул илгерки Вылкысын паркы деп коет элек, кийин Навай болду. Азыр жаштык паркы багы. Ичинде Кыргызстан боюнча белгилүү Байчечекей мороженое кафеси бар. Кечинде келсең, адамдар толтура бул жерде. Бирок бул бактын айланасындагы жолдорду карасаң, мышык ыйлайт да, мына карагы. Бул жерден кечинде келсең, ушул жерге чейин машина дем алган адамдар, ушул бакка эс алганы келген адамдардын машиналары ушул жерге чейин келет да. Бирок жолдо акыбалын карагыла. Бул бакка биз башка шаардан, башка мамлекеттен келген конокторубузду алып келебиз. Эс алганы. Кийин республика боюнча, Кыргыз Республикасы боюнча ар жерден келген адамдарды жүргүлө, ошол өздөрү деле айтып калат. Ошо знаменитый Байчечекейдин мороженосын жеп келбейлиби депчи. Кийин алып келесиң да бул бакка. Бирок келе айтканда, мына көрдүңөр, азыр машиналар бир ямадан качса, экинчи ямага түшөт. Бул Майковский көчөсү. Мына кетип атам. Мына көрүп атасыңар. Бул 45-жылда Берлинге кетип аткан жолдор мындай болбосо керек эле. Бир таанышым айтчу эле. Война в 45-м кончилась, но об этом забыли сообщить нам деп жолдорду. Жанагысын акыбалын көрсөттү да, бомба түшкөндөй. Мына ошол эле бул жерде көрүп атасыңар мусорларды жатканын. Мына квастар жатат, колалар жатат. Ушул парктан чыгып кетип атып эле ичип кетип атып, таша берет да. Жына кылып. Мына көрүп атасыңар. Өзү бул машина жол. Бул бактын тосмосу бул. Бул жерде 2 метр жер бар. 2 метр жер бар. Ушул жерди сонун кылып тротуар кылып койсо, адам баса турган кылып. Эмне дейсиңер? Ошол туура болобу эле? Азыр өткөндө спутник шарчасына барып, жаңы Нооруз багын көрүп келдим. Сонун брусчатка менен жасап, коздолгон брусчаткалар менен. Сонун. Иншалла буйруса, жакын арада ошол спутниктегилер бул жака чыкпай, ошол бакта дем алып, рахат алып, бала чакасын ошо жака алып чыгат. Жакшы бак болуп атат, жакшы парк болуп атат. Бирок бул эски паркты да айланасыны мусорларды көрдүңөрбү, ону сэндвичтер, энергетиктер, сэндвич идиштери, башка бирөө кылган жок да. Ушул шаарда жашап аткан жашоочулар, студенттер, жаштар, эми бул жерге чоң адамдар келбейт да, сэндвич жебейт, энергетик ичпейт. Ошол эле өзүбүздү жаштар кылган нерсе, Кока-Коланы идиштери, Султан чай дейт. Ушул забордун, ушул тосмонун жол жанагы эми брусчатка болсо, асфальт кылып койсо, карагыла, сонун жай бар. Адамдар басат эле бул жака. Могу дайлы мусорду, мусорду көрсөтүп кетейин мына. Бул биздин бак.
бак. Эми бул жашоочулар дагы булду албайт, себеби булар кылган жок да буну. Булар бир күн алат, 2 күн алат, кийин надоел болот да. Буну бизи маданияттуу жаштарыбыз, маданияттуу улуу адамдарыбыз кылат. Эми аксакалдар кылбаса керек, мындай могу келет жаткандай аксакалдар. Эми бирок мен жаштуу, мен курактуулар кылышы мүмкүн. Азыр могу велосипедти минип алып, бир айланайын бакты. Бакты эмес, бакты айланасын айланып келем. Мына. Бир 10-15 мүнөттүк видео болсо керек, көрүп койгула. Мына. Дагы эле жолду акыбалын. Караңгыда велик менен жүрөм деп калсаң, точно бир жериңди сындырасың да. Кийин бизи бакка келип дем алгандар мындай кылып алып машиналарını жолго дагы ташап кете берет. Азыр дагы бош. Бош азыр. Ал кечинде көрөсүңөр. Мүмкүнчүлүк болсо, ушул жерде болуп калсам, тартып кетем. Мына мусорларды карагыла. Туугандар, ушул бала чакабызды, өзүбүздү бир маданияттыкка үйрөтпөйлү, мындай кылып үйрөтүп, мындай чыгарып алып тур машинасына. Балам жегенден кийин, ичкенден кийин ошол жолго ташабай, мына мусорлар жатат ана. Жолго ташабай, көтөрүп алып ушу мусоркага чейин. Эми бир жерде урна болбосо да ушул бир жерде бар да, көтөрүп ал, фантигиңи чөнтөгүңө салып ал, оор эмес деп. Бул шаарга мындай шаардын бактарынын бири. Конокторду алып келсең уяласың. Ушул жерге өзү тротуар кылып койсо болот. Бул жер жол болуп кала берет, бул жерде адамдар баса берет. Өзү түнү басып көрбөгөнсүңөр, капкараңгы бул жер. Освещение коюп койсо. Бул жердин бизи илгерки СССР малда ЖУСШ деп коет эле, азыр школа Олимпийского резерва имени Ратбека Санатбаева дейт. Бул жакты мындай бир палисадник кылып аракет кылыптыр. Себеби бул жерде бассейн бар да, частный бассейн. Бассейн болгону жакшы, бирок деген нерсеси да бар. Каналды бойдагы жолду тосуп калган алар. Адам баса турганчы бир жагыны. Азыр көрүп жатабыз, азыр көрсөтөм. Бул каналыбызды эки чекесинде мындай илгерки жол бар да, мындай гертеден эле каналды бой. Азыр кийин келип тосуп койгондо, могу бассейнчи. Бассейн тосуп коюп, бул жака өтүш керек. Это не страшно. Могу көпүрөлөрдү деле оңдоп койсо болмок. Бул көпүр кандай курулса, ошо молдой жерде чалынасың, жопутуңду сындырасың, караңгы болуп калса, күндүзгө майлы. Азыр нар жагынан көрсөтөйүн. Ушул көпүрүнү стандарт менен кылып койсо дагы болот эле, мына. Бирок ошо СССР малда коюлган, ошочу. СССР могу башкача эле көпүрө. Кийин аны алып, бул көпүрөнү коюп койгон ошо боюнча. Анда мен мектепте окуучу элем. Күнү ошо жолдон басчу элем. 80-жылдары. Темирлер. Бул жагы дагы мына стандартка жана болбойт да, стандартка турбайт, вот көрүп атасыңар. Жолдорду тосуп койсун. Мурун могул жерде турат эле көпүрө. Кийин бул жака кылды. Азыр дагы бир аз айланабыз. Бул билесиңер, бул жерде бассейн, акваланг деген.
Бұл жақта гүлдөр. Бұл да жақсы жер, мында гүлдөр отырып қарап. Могу светтерди жакында эле оңдогон эле, уже сындырып пачактап кетиптир. Кимге мешать этип атат бул чырактар билбейм. Эми сиз же мен кылбайбыз да буну, туурабы? Могул жерде илгери Макарена деген клуб бар эле биз жаштыгыбызда. Азыр бул жак Жалал Абад жатаканасы болуп калды. Алдыны сону кылып коюптур. Дальше бул жак кетип атабыз. Бул жерде Жалал Абад жатаканасы, бул жакта Жалал Абад рестораны, тойканасы. Сону кылып. Бул жерде бирөөсү онун дем алып атат, эс алып атат. Скамейкада. Бул Жалал Абад ресторанынын ээси ушундай полисадник жанагы кылыптыр. Нар жакта бак көрүп атасыңар. Өзү илгери бак могул жерге чейин эле, аркача келет эле. Бирок жерлер берилип, стройкалар болуп, дагы бактарды кый берген окшойт да. Бул Жалал Абад шаарынын өзүнчө набережный. Бул сель-отводной канал. Азыр бул илгерки Красина, азыркы Кыргыз Республика көчөсү. Бул көчөмү наргы Маяковский эле, дагы эле Маяковский. Ушул көчөлөр менен парктын границасы четтелет да. Мына мен айткандай, мына бизи чет элдик мыйман студенттерибиз, досторубуз ушул жерде окуп жүргөндөр келет. Могул жерде мына тротуар, Кыргыз Республика көчө жактан тротуар бар экен. Бирок бул дагы көп жылдан бери оңдоло эле экен. Мына акыбалыны көрүп атасыңар. Мына бир аз тазалап, 3-4 жыл мурун бул жака басышка мүмкүнчүлүк жок эле. Азыр тазалап коюптур, анча мынча башка тийбейт. Дарбазаны 1-2 жыл мурун жасаган эле, бирок могул ошо боюнча калыптыр да, көрдүңөр, көрүп атасыңар. Ушул жерди оңдоп, асфальттап койсо болот да. Бирок дарбазаны оңдоптур. Подъездные пути дегенде жерлерди оңдоптур. Мына бул жерде опа. Билбеген адам келип жарак түшөт да бул жакта. Мен да азыр учуп кетейин дедим. Ушул тротуарды адамдар басып атат. Красина жакта жакшы. Бул жерден труба чыгыптыр. Бул жактан дагы тегиз эмес. Жолдарды кыркып койсо жакшы болмок эле. Бул чоң оживленный улица. Бул жерде футбол аянтчалары бар. Ошол футбол аянтчаны карагандар эми жанагы бир адам нанимать кылып тегиз кыркып койсо болмок, сонун көрүнүп калмак. Сонун өсүптүр, бирок быйыл каралбай калыптыр. Ээсиден суранабыз эми. Так, дальше велосипед менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына футбол ойноп атат Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Ол жактан дагы жол жасалыптыр, беталанды. Көптүн.
эми Кыргыз Республика көчөсү жактан тротуар более-менее бар экен. Более-менее бар экен. Могул жерде жок экен. Ой. Мына быйыл лай экен. Жамгыр жаса лай болот. Азыр бурулуп атам. Так, Достоевский көчөлү кайсы эле бул? Панфилов көчөсү. Панфилов көчөсүдө жолдо асфальт бар, тротуар жок дагы эле. Тротуар жок. Жанагы саякатыбызды баштаган жерге кайрадан эле келип атам. Могул жерде асфальт өнүптүр. Бул жактагы асфальт уже келип алыптыр. Панфилов көчөсү жанагы саякатыбызды баштаган мечитке кайра эле келдим. Мына баарыңарга рахмат көргөнүңөргө, комментарийыңарды жазгыла. Хейтерлер хейтиңерди жазгыла. Баарыңарга ассаламу алейкум. Рахмат.